Moskvadan salam kat ateneme. Karagıla menin de maseleme. Jalgan aytıp ne kılan büt bardığı жазılıptır uşunday beşeneme. 9. klastan son kele verdim. Tapkanımdı sizlerge bere verdim. Özgörülböz jaşoonun nugun görüp ökünemin bul jaka nege geldim. Karap görsem Moskva taşbor eken. Köz yaşlarga bir dağı işenbegen. Tatal turmuş taladan nan izletip köp adamdın kol butun gişendegen. Uşul jerde uşintip kançalары uul kızın sagınıp jetpey jüröt. Bargan menen iş barбы жасай турган Алатоого айла жок кетпей жүрөт. Кээ-бирлери коштошуп жашоо менен кете берди акырет сапар алып, көпчүлүгү жумуш жок келген менен көчөлөрдө тизилген катар алып. Кой дей турган кожо жок кээ-бирлери коомдогу жаманды жасап жүрөт. Болду кылбай баягы жаман ишин бул жерде да ошентип жашап жүрөт. Bir bülöөнү buzuşup kээ-бирлери bir-birine baş koşup sүйүп алган, үй бүлөсүн эптешип сактай албай, мекенине калп эле күйүп алган. Bir dosum бар, кечээ келди үйлөнүптүр. Аялы менен Москвага үй бөлүптүр. Кызмат кылбай келини кеткен үчүн кайненеси карганып сүйүлөнүптүр. Анан келип аябай ыйлап кирди. Көзүндө жаш көкөрөгүн кыйнап кирди. Куту кетип жашоонун маңызы жок, айта турган арманын жыйнап кирди. Досум деди, мен болду тоюп кеттим. Атам апам түшүнбөйт абалымды. Аялды мен айылга таштап келсем анда аны жөнөр аламынбы? Нафсимдан антыям деп башкара албай, намысы жок жолдорго барамынбы? Айттырбастан ушуну билсе гана, акыл айтып ардактап жүрсө гана, келинди да келгенден кага бербей, кыздарындай кубаттап күйсө гана. Мына шундай. Билесизби? Ошол досум ыйлап жүрөт, боор этин эзгилеп кыйнап жүрөт, тоюндагы толтура карыздарын төлөймүн деп тыйынын жыйнап жүрөт. Катарында мигранттын мен да бармын, капа болуп тагдырдын салганына, кара жумуш аткарып карып барам, карайынчы өмүрдүн калганына. Короо карап, жер төлөөдө жатып жүрдүм. Bir bölmөгө эптеп сыйып батып жүрдүм. Мекенимдин кадыры көздөн өтүп, милицияны көргөндө качып жүрдүм. Бар bir bölүгүн акчамдын алам дагы 5 bölүгүн сиздерге катып жүрдүм. Атенемдин батасын аламын деп 6 жылдан 2 рет өткөрүпмүн. Жаштык кезим жок болуп жумуш менен жашоону бүтпөчүдөй көп көрүпмүн. Абалкыдай көз караш калганы жок. Азыр менде bir талай өзгөрүпмүн. Ата, апа, арманыма айтайынбы? Абалыңды андан соң байкайынбы? Көзүм көргөн кайгыны элестетип, көңүлүңдү көл кылып чайкайынбы? Азапталып алыста жүрө бербей, балким болду, Алатоого кайтайынбы? Кайтам, бирок мен жөнөткөн акча кайда? Курам деген үй, коро, бакча кайда? Мен силерге ишенип мусапырмын, силер болсо той топур хан сарайда. Атам içip арактын кулу болду. Апа сизчи отуруш тойдо жүрөс. Акча салса келерки отурушка көйнөк алып кием деген ойдо жүрөс. 30 жаштын кырына келсем дагы Орусиянын таласын таштабадым. Досторумдун балдары бакчада жүр, а мен жалгыз үй бүлө баштабадым. Кантип баштайм унутуп салгансыңар. Аз келиң эсип кредит алгансыңар. Уулум бар деп акчаны төлөй турган ушул ишке атайлап баргансыңар. Мейли төлөйм, менин кебим акчада эмес, мээрим кезар уулумду уккулачы, мен жөнөткөн акчаны ысырап кылбай, сарамжалды колдонуп туткулачы, кереги жок жерлерге чача бербей, керелигеч базарда баса бербей, кеңеш менен көчөгө чыккылачы. Мейли, менин жетекчим чакырууда, мен силерге түштөн соң кеч кирейин, 16 кабатка чейин кирпич менен цементти жеткирейин деп. Дегеним байке.